Ay haralday bergen batırım jurunam janabay boğanday digan jagizin yandarı yer altaydın ilsizim. Oy oy oy. Ulutum! Kırgız! Ulutum! Kırgız! Ulutum! Kırgız! Uranım! Maras! Uranım! Maras! Uranım! Maras! Jurunam janabay boğanday digan jagizin yandarı yer altaydın ilsizim. Oy. Biz Tokмок шаарынын Чүй айыл өкмөтүнө караштуу новостройкасында жашайбыз. Бул айылда жашаганыбызга асты 10 жыл болду. Бизге эле жашаганыбызга 6 жыл болду. Сиз Токмок шаарына карабайт да, Чүй районуна карайт. Чүй районуна карайбыз. Чүй районуна, айыл өкмөтүнө карайбыз. Ошо бизге суу керек. 6 жыл, уже 10 жыл атпайм, почти 10 жыл болду. Суу жок. Айыл өкмөт улам келет, обещание берет, ана мына чыгарабыз деп. Жок. Уже сууну кандай ичебиз, эмне кылабызды билбей калдык. Эмне деген айыл бул? Бул новостройка. Буяктын аты да жок. Аты жок эле, жөн эле проектируемый кылып. Канча түтүн эл жашайт? Түтүн где-то бир 60-70 болуп калды. Башынан этегине чейин, почти 70 болуп калдыбы? 100 болуп калыптыр. Мына новос жерде сатылып атат да. Эйлер келбегендер бар, келген бар. Мына жашагандар бир 50-60 жыл точно жашап атат. Мына суусу жок жашап атат. Бул жер мыйзамдуу түрүндө сиздерге берилгенби? Мыйзамдуу түрүндө биз сатып алганбыз. Мыйзамдуу түрүндө бирөө кештирип алган. Ошо кештирип алган жерди биз кызылдай акчага сатып алганбыз. Баарын кызыл китептери менен. Анан биз сатып алганда ушуну айткан, суусу бар, жери бар деп. Бул үйлөр ошондо баягы жергиликтүү бийлик менен макулдашылып туруп анан салынып атат, туура? Бүт макулдашылган. Бүт макулдашылып айтып атпайм, бүт кызыл китеби бар, чечүүчтөр менен бүт баары ар бир киши ошондой эмеси менен сатып алган документи менен. Макулдашылганда бул баягы покровкадан суу чыкпадыбы? Суу чыгып ошондо көлкүлдөп суу. Бир жылдары астынан, жердин астынан суу чыгып, Ошондо 2005-жылы ошондо бизге ушундан Чүй айыл өкмөтү бөлүп берген болчу ушу жерди. Ошондо алганбыз. Ошондон бери жашап келатабыз. Стройкага дагы сууну сатып алып, жанагы неме мененчи, жана говновосу, водоводдор. Ошолор менен сууну сатып алып стройка кылдык. Макул анысы ал болду. Анан кийин эптеп акырындык менен болот го деп эле келатабыз. Жерге бир колонка коюм ишетти. Анысы кышында биртке чыгат, мына жайында кургак. Азыр күндүн узун күндө орозобуз. Сууну каяктан аларды билбейбиз. Же түз жол жок. Суу ала турган жакын жер да жок. Же тачка менен сүйрөп барып алып келгидей. Ар кайсы жерде тепселеп жүрөбүз. Мына майдын аягында уже баштайбыз деп, мынакта скважинаны иштейт, баштайбыз деген марттын аягында эле. Март эмес, мына майдын аягы жай болду. Канча жыл болду ошо жасап беребиз дегенине? 10 жыл болду, айтып атпайсызбы? 10 жыл болду. Мына 2005-жылы берди ушул участоктарды. Ошондо алганбыз айыл өкмөтүнөн. Ошондон бери баштап, ошондон бери жашап келатабыз да. Ошондон бери сиздер барып атайын кайрылдыңыздарбы айыл өкмөт? Канча жолу кайрылдык, канча айыл өкмөткө, акимге да бардык, эч кандай толук жок. Эмне дешип атат? Ой, мына айтып атпайм, акыркысында мына марттын аягында баштайбыз, чыдап турга деди. Чыдадык, мына жок дагы эле. Могу жерде яма, мына яманы көрүңүздөр. Монча яманы бар бүтөйсүңөр. Анан сол баларды коебуз, свет тартылат, анан ошондо гана баштайбыз дейт. Бул жакты элдер толтура албайт, бул айыл өкмөтүнүн өзүнүн жумушу болчу. Биз 500 сомдон 1000 сомдон чыгарсак да толбойт. Буга биздин кандай тиешебиз бар деле билбейм. Айыл өкмөтү өзүнүн жумушун билбей атат эмне кылышты. Анан ти чырактай болуп мындай биз жак башта трансформатор болуп бизде күчтүрөк, бул этек жак нан да бышпайт экен. Чырактай болуп отурабыз. Тамак жасай албайбыз атат. Сиз кайсы үйдө турасыз? Мен бул үйдө. Могу үйдө турасыз, Нан бышпайт. Кыштын күнү жылыткычтар саябыз, вообще эле свет көрмөй калат, чырактай эле эптеп эле жашайбыз. Деми могу Межрай база, мурунку Межрай базада азыр түрктөр келип, ошол жерге аккумулятор кыт эритип, экспорт кылып жөнөтүп атат окшойт да, кылып чыгат. Ошол жерден зыян заттар чыгат, аябай сасыйт. Бала бакарага сасыйт, үйүбүзгө чейин кирет да жерде. Ошол маселе. Экологторго кайрылдыңыздарбы? Жок, эч ким кайрылган жокпуз, бирок Межрай базанын өзүнүн негизине кайрылганбыз. Машинасы барлар, машинага монтип жүктөйт. Баклажкага идиш болобу эмне болот, ошонун баарына суу толтуруп келет. Машинабыз жоктор, тачка менен ар кайчакта жүрөбүз. Тепселеп суу издеп. Күнүнө канча рейс кыласыздар эми ушундай? Күнүнө 2 жол кылабыз. 20 часар 2 жол. 2 сыйра кылабыз. Каяктан алып атасыздар азыр баклажкалар менен? Ар кайсы жерден. Каяктан суу барган жерибизден. Каякка конокко барсак, каяктан сууну көрүп калсак, бүттү сууну ала калабыз. Багажыңар такай ушул баклажкага толуп жүрөт экен да. Баклажка менен башка эч нерсе салынбайт, только баклажка. Баягы могу толтуруп болчу. Тим эле аш
таш сасыгана. Суусу жарма, э? Аткаттарды жана. Бул жана каяктан келет дедиңиз бул эме канализациянын турабы? Аю фирмасы спирт завод. Норки эмеден. Мелкемелакта. А спирт заводко ошол боюнча барып спирт заводдун өзүнө айттыңарбы? Сасып атат, биз жашаганга мүмкүнчүлүк болбой жатат деп. Мына бул үйдүн казайыны чалып айтты. Өзү ошо жакта иштейт экен. Бул жаңы үйдү салынып аткан, э? Ии. Айтса, пайындаркине келет, тапалып келбейт эч кимсе. Тети жерде саркап отура бүтөбү, Мына жерден эми чүй айыл өкмөтү деле, ошол чүй акимияты деле ошол эме. Бореке эмеден бергөстө, тамдан бергөстө, бияк красный линия бой өйдө жагы мектеп, фап салынат дедилер, мынакей участок. Мектепте мектепте кеткен сайдык эчтеке жок. Сайдык мектептин месалары бар беле? Бар кеди. Бореке этаж турган жер Үй сатылып кетти. Бүт бош кетти айыл болгондон кийин. Жок эчтеке. Бар болмок ушул жакта. Анын жерди ким сатты аны маны? Айыл өкмөтү чүй акимияты сатты. Мына ошол. Кай кордоңдар? Көрдүңүзбү, булар чыкпайт. Айбандар. Туғандар мында урсаңыздар, азыр бияктан кыйкы чыкканын эчтеп сүйлөшөлү. Мына кристалл бизде 16 000 кишинин населениянын суу менен камсыз кылат да. Азыр суу өзүңөр барып жеринде көрсөң, суунун деңгээли ысыгандан баштап моякта колдонгондун бар көбү суу тиги водозаборго токтоп эле сразу эле кетип атат. Насос качайт деп эле сразу эле кетип атат. Элге кетип атат сразу эле. Суунун деңгээли азайып кетти. Биздин акимият 3-чү этажда суу жок азырчы. 1-чи этажда араң үлбүрөп суу келип атат. Биздин административный зданияда суу жок болуп атат азыр. Ишенбесеңер барып крандык текшериңиз. Зато видеосу бар да. Үйдө болгондо эми мисалы мен деле Кошкоргондо жашайм, менин үйүмдө деле суу чыкпайт. Арк көчөдөн барып ташып келебиз. Ошо арк көчөсү болсо да бар да байке. Эми жана сиздер бир көчөнү айтып атпаймынбы, суунун жана деңгээли азайып кетти. Азыр дагы чыкыралда кайра эметели бур ошакта. Биякты бурсак тияк келип атат, мына сияка жетпей калып атат. Зачем вас переживать-то? Вывоз свое, дом есть, вода есть, дети все достали живет, да? И вы нормально не кормите, ничего не делаете, вы только обещаете, ни хрена ничего не делаете. А почему вы так делаете красиво? А что вам стыдно, да? Так камеру объяснять? А зачем? Я вас здесь сколько раз голосовал, ни одного капли ничего не сделали, ни мусора, ни воду, ничего не сделали. А что вы так красиво говорите? Делайте красиво. Почему вы каждый раз говорите, а ни хрена вы ничего не делаете? Где ваши 4 миллиона, 8 миллионов, там 3 миллиона, а где ваши деньги? Где ваши? Нет, а что мне? А что я должна умолять? Нет, зачем вы так делаете? Жоқ, ишенемде этика общения деген бар ма? Общение, а как мы с вами, мастера просто хорошо общались. Мы сказали, до июня, до мая, до марта вода у нас будет. Никакого воды нету, никакого мусорного ящика нет. Ничего нет. А что мне должна нормально с вами объясняться? Ну, женщину плачут, дети страдают. Кысқасы ошондой, азыр эми бул бюджетте акча каралган акчаны эле ошо реализация кылыш керек. Башка эч эме жок бияктан. Кыйкы чабышпы, талаш аласызбы, маселе чечилет. Жок, Аким мырза, биякта акча бар экен. Силер теманы башка жака алып кетип атасыңар. Бул мырза айтып атат. Бизге деген жанагы документацияны бүтүрүп бергиле деп атат. Акча турат деп атат. Эми силер ошону чечип бербейсиңерби азыр? Ударбады. Бизге ушундай жашоо жетти. Же арыктын суусун чечип бербейсиңер. Же сууну чечип бербейсиңер, таза сууну. Эмнеге отурасыңар? Биз эч түшүнбөй койдук силерди. Канча келип атабыз? Бүттү. Анда мырза айткан. Тиякта чоң яма бар экен. Яманы бүтөп эле деп. Кече атайын элди мага чогултуп ошака ямага бардым. Ал невозможно, аны эл 500-төн 1000 сомдон чогулта албайт. Эч толтура албайт. Ошакты көрүп туруп өзүңөр кантип айттыңар айыл өкмөт? Ошол жакта элдер өздөрү жаксын, андан кийин светти столбалар коюлат деп. Силерде вообще бет барбы жокпу? Ошол жерди көрбөйсүңөр биринчи кандай. Аякка канча ход жүрсөң да жетпейт. Эл деген айлык менен жашап атат. Иштеген иштеп атат. Инвалиддер жашап атат. Биздин көйгөйдү ким чечет? Мен Алмазбек Шаршеновичке кайрылып элем.
Алмазбек Шаршенович биздин көйгөйдү чечип бергичти. Сизди президент мына жакында дагы Сооронбай Жээнбеков министр болду. Биздин көйгөйүбүздү уже эч ким укпайт. Мына силерге 10 күн убакыт беребиз. 10 күндөн кийин биз Бишкекке чейин барабыз. Баш жерге ушундай жетти мына кече кырылып бириздин башыбызды күнөс жара жасадым. Sen жерди аштатсың, сахат Назгүлөкөң барсың. Эмнеге жерди аштайсың? Эмнеге деден жерди көрө албай атасың деп мени жеп алышат. Айлып өткөн баратсың кайра. Сен эмнеге жерди көрө албайсың дейт. Ошентип жерди эме туруп, силер эмне арыкты суусун чечип бербейсиңер. Эмнеге качан карайсыңар бизди? Арыкты деди, мына огородтун бар эмне кылат мына. Кече кырылып бири менен мушташлашты деп, бириз өтүрүп бычактап кое жаздадык. Качан чечесиңер басын? Бүгүн барасыңар да чечесиңер. Бул бербеткен. Мына жакта хачик барсак, мына жакта жол. Ал баксагын мантып солга туруп, эме тоскон эме кылып, ограждение сытыгайда бактарды тизип алыптыр. Аяктан да албайсыңар. Эми каяктан аласыз? Эрте аз барып асылып өлүп калалы. Уже өлгөн жерге келип калды мына. Эмнеге ушул кичинекей нерсени чечип бербейсиңер? Бирде эле сүйлөсө азыр тияка барсам. Мугалимсиң, сен эмне деп сүйлөп атасың? Мугалимге жетти, мугалимге суу керек, жашоо керек. Мугалим да киши. Ушундай жетти. Бюджет боюнча бул айыл өкмөтү исполнительный ветви власть да. Анын жана 21 депутат бар. Ошону силер шайлагансыңар өзүңөр. Эл шайлаган. Ошолор мынакей шайлоо маалында ошон үчүн шайлоого да мындай жакшыраак подход кылыш керек деп ойлондум. Кимди шайлайсыз, кимди эме кылабыз деп. Бюджет ошолор бекитет. Талаш тартыш болот. Мына бирөө айтат спорт зал сал дейт. Бирөө айтат таза суу дейт. Анан канча көпчүлүк болсо ошол жака болуп кетет.